Саламатсыңар кыргыз элим. 2 жума мурун бизге айзат эже кайрылды эле. Акча каражаты керек болуп атат. 2 баламды Бишкекке дарылоонага алып барыш керек болуп атат деп биз ошол күнү эле сборду баштаганбыз. Буюрса чогулуп күткөнү калды. Андан 2-3 күн өтпөй эле кайра чалып калды. Кызыл Суу айылынан үй беришти деп. Эмират кайрымдуулук фондусу жалгыз бой жана көп балалуу апаларга жакшынакай үйлөрдү салып берип атыптыр Кызыл Суу айылында. 100 үй түшөт экен. Азырынча ушул тапта бүтүп калган 3 үйдүн ачкычын тапшыруу аземи болот экен. Анда ошол иш-чарага барып катышып келели. Айзат эженин кубанычын тең бөлүшүп келели. Бул кандай Кызыл Суу айыл аймагыбызда абдан жакшы күн болуп атат. Анткени ушул жалгыз бой көп балалуу энелерге 3 үй тапшырылганы турат. Биз убактынан пайдаланып ушул кандай салынып калды жана маалымат бере кетели. Ушу Эмират фондусу аркылуу бул ушу 3 үй салынды. Акча каражатынын баары толук ушу фонддон каржыланды. Андан тышкары ушул айыл өкмөт тарабынан ушу жерге 15 сотый жер бөлүнүп берилди. Сөз Кыргыз Республикасынын Президентinin Скөл обласы боюнча ыйгарымдуу өкүлү Жетиген Бакытбек Жеңишбекович сизге берилет. Жакшы жаңылык болуп атат. Эмират фонду, кайрымдуулук фонду аркылуу жалгыз бой энелерге, көп балалуу жалгыз бой энелерге 3 там ачкыч тапшырылат, 3 үй берилип атат. Мен биринчиден ошо Эмират кайрымдуулук фондуна ыраазычылык билдирип кетет элем. Буюрса мына ушундай жакшы районда жакшы иштер болуп атат. Жакында да мына Аса фондунан жаңы эле көрүп келдик, дагы 100 үй салынып атыптыр. Ал да Кудай буюрса келеркен жылдын жазында май айында берилип калат экен, Кудай буюрса. Анан ушундай жакшы самалыктар боло берсин. Ушу үйдүн ээлерине биринчиликтен каалап кетет элем. Үй кут болсун, акчолтой там болсун, ден соолуктуу болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Ушуларды агарып көгөрүп жакшынакай жайлуу болуп, жакшынакай үйдө бала чака менен аман эсен болуңуздар. Сыдыкова Кулдус Кулатбековна. Саламатсыздар. Куттуктайм, кут болсун, акчолтой там болсун. Жакшы ушул үйдө агарып көгөрүп жакшынакай туруңуздар, жаңы жумуштар менен. Самакова Назгүл Ташболотовна. Менде Кут болсун, куттуктайм, дертиңиз керебиз. Кут болсун, куттуктайм. Кудайга шүгүр жакшы болду. Ушул үйдөн агарып көгөрүп жакшы туруңуздар, акчолтой там болсун. Фонд баразы рахмат буларга. Кудайга рахмат. Рахмат. Айылынын жашоочулары, урматтуу ушул президенттин Скөл обласы боюнча өкүлү Бактыбек Жеңишбекович жана райондун акими Эрмек Ибраимович, алгач сиздерге ушул жоопкерчиликтүү убакта белгилүү бул жылдын аягында бир жака сапарга чыгыш же бир жумушту аткарыш өтө кыйын. Себеби бардык отчетторду тапшыруу учурунда ушундай кымбат убактыңыздарды бөлүштүрүп, ушул эжелерибиздин сүйүнүчүнө бир шериктеш болоюн деп келип отурасыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык. Себеби биз өзүбүз билебиз, биз да ушул отчет берип аткан убагыбыз. Ошо сиздерди келет дегенден атайын биз да келдик. Рахмат сиздерге алдын ала. Ал эми ушул жерге эжелерибиздин кубанычын бөлүшүп келген сиздерге да рахмат. Жергиликтүү эл жана ошондой эле айыл өкмөткө мен ыраазычылык билдиргим келем. Башынан аяк ушул жерде көзөмөлдөп аким менен бирге турушту. Ошондой эле баарыңыздарга ушу жыл жакшынакай жемиштүү болуп жыйынтык калсын. Келерки жыл жакшынакай берекелүү куттуу жылдардан болсун. Дайыма ушундай күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Ушул жерден көбөйүңүздөр. Мен ошол жактагы спонсорлордун жана биздин фонддун сиздерге болгон саламын айтып кетемин. Кудай буюрса бул жерде Эрмек Ибраимович турат. Дагы биз ушундай бир проекттерди курганга даярбыз. Урматтуу Бактыбек Жеңишбекович, биздин дагы ушул алдыңызда мүмкүнчүлүгүң болсо катышып бериңиз. Чоң Сарбойдо жана Рыбачийда проекттерибиз бар. Келип берсеңиз аябай курсам болобуз. Дагы бир жолу баарыңыздарга жаңы жылдар кут болсун. Оорубаңыздар, сыркабаңыздар. Рахмат баарыңыздарга.
Рахмат сізге, Алла разы болсын. Кейінгі сөз Жеті Израиль мемлекеттік администрациясының басшысы Аким Бахаладин Эрмек Ибрагимовичке беріледі. Бүгін районымызда шындығында жақсы бір қош майрам болып отады десем болады. Жаңы жылдың астында біздің ушул районыбыздын 3 тұрғыны буга чейин абдан ушул көйгөйлүү болуп келген десек болот. Канчалаган инстанцияларга кайрылуулар жасалып, бүгүн ошол эжелерибиздин тилектери Кудайга жетип, ушундай биздин демөөрчүлөрүбүздүн жардамы менен атайын мындай конуштуу болуп атат. Учурдан пайдаланып ушул 3 эжебизди мен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Конушуңуздар кут болсун. Назгүл эже, Кунуз эже, Айзат, ушул үйүңөр акжолтой болуп, ушул үйдө бактап, шактап, көгөрүп жүрө бергиле Кудай буюрса. Ошо мамлекет тарабынан ушундай силерге чоң бир жардамдар берилип атат. Буга негиз катары азырын айтып кетти. Биздин Рахматулла ажы өзгөчө ыраазычылык билдирем. Ушул Эмират кайрымдуулук фонду кезинде кайрылдык элек биздин өтүнүчүбүздү канааттандырып ишке ашырып берип аткан Рахматулла ажы сизге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында демилге көп, бирок чечилүү аз. Ошону сиз ишке ашырып, ушул кишилердин кыялын ишке ашырып берип атасыз. Чоң рахмат сизге дагы бир жолу. Рахматулла ажы. Курай бирсе Рахматулла ажы менен өзү айтып кетти. Бул Кызыл Сууда дагы 3 объектти пландаштырып атабыз. Бул жанагы эле борбордук мечитти 3000 орунду кылабыз деген максаттарыбыз бар. Азыр ушул эле жерден жанына кошумча бир ФАП, бир образовательный центрди пландаштырып атабыз. Кудайда насип кылса, бул дагы ишке ашып калса, бул жерде тургундар үчүн абдан жакшы шарттар түзүлөт сиздер үчүн. Ошол анан биздин үйдөн эжелерибиздин үйлөрү кут болсун. Чоң рахмат. Жети Израилдик мамлекеттик администрациясынын 2025 жылдын 30 декабрындагы номер 316 тескемесинин негизинде Жети Израилдин Кызыл Суу айылында аз камсыз жардамга муктаж үй бүлөлөргө кайрымдуулук иретинде турак жай куруп берүү долбоорун ишке ашыруудагы жигердүү иш-аракеттери үчүн төмөндөгү кызмат адамдары Жети Израилдик мамлекеттик администрациясынын сыйлыктары менен сыйланышсын. Биринчи, Жети Израилдик мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык каты Кыргызстандагы Эмират кайрымдуулук уюмунун мүдүрү Эгембердиев Рахматулла Сайдиновичке ыйгарылсын. Бакыт эже, чепкениңиз бар өзүңүз келип бир ажыга кийгизип бересизби? Келиңиз. Апа. Sıra ötközsün. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Эмират кайрымдуулук уюмунун долбоорунун бөлүм башчысы Калбаялиев Бакытбек Данилович сыйлансын. Бакытыга чоң рахмат. Бакыт эже, Бакыт мырза менен биз Японияда 2 жыл чогуу иштегенбиз. Чоң рахмат, Бакыттан абдан жардамы сонун болду. Бул киши ушул башынан баштап проекттерин бардыгын чогуу тийип бүтүрүп берди. Рахмат сизге, рахмат. Райондук мамлекеттик администрациянын кийинки ыраазычылык каты Осо Макс Грант компаниясынын директору Кадыров Тынчтык Кадыровичке ыйгарылсын. Тестир жок ба? Жок ба? Ташы коёсуз, Чоң рахмат, урматтуу сейдебелерибиз. Колдон мэриядан дагы биздин конокторубуз келди эле. Мэрдин орун басары Нуржан Мусаевага сөз берди. Райондун администрациясы, урматтуу жергиликтүү бийлик, урматтуу биздин үй алган жарандарыбыз, баарыңыздарды бүгүнкү иш чара менен куттуктайм. Бул маселе менен ушу кайрымдуулук фондуна дагы рахмат айткым келет. Себеби ушул үйлөр менен биз көптөгөн маселелерди чечтик. Себеби үй жок жүргөн жарандарыбыз бүгүн үйлүү болуп, эң жакшы күн болуп атат. Бул үйлөрдө ушу балдардын күлкүлүсү жаңырып, ушул үйлөрдө жакшылыктар гана болсун. Мындай жакшылыктарда уланып, көптөгөн үйлөрүбүздүн көптөгөн социалдык маселелери чечилет деп ишенем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ошону менен катар ушу Кара Кол шаарынын мэриясынын атынан, мэри Карымбек Маматбековдун атынан ушу сиздерге ыраазычылык баракчалык бар болчу. Уруксат этсеңиздер, өз жарандык милдеттерин так аткарууда
артыкчылыктарын жалгыз жана көп балалуу энелерге колдоо көрсөткөндөрү үчүн Шыныбаева Гүлсүн Абдрасуловна ыраазычылык баракчасын берип койсок. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Мен ойлойм, мындан да көп жакшы иштерди алдыга жүргүзөбүз деп. Андан кийин Кара Суу аймак өкмөтүнүн башчысы Нурбек уулу Алишер, сизге дагы ишиңизге ийгилик. Себеби жергиликтүү бийликтин ролу дагы чоң. Бул жерде эгерде сиздер болбосоңуздар, бул дагы толук кандуу бүтүшүнө деле болот. Чоң рахмат сиздерге дагы. Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн орун басары Кадаева Ленора Мухаммедовна. Ишиңизге ийгилик. Сизге дагы бар болуңуздар. Андан кийинки Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн алдындагы тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Кенебаев Рысбек Бекташевичке. Рахмат. Барыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат Нуржан Сайына. Кышкы мындай жылуулук себеп болот турган нерселерди алып келиңиз, шуну алып коюңуз. Кеңиз эже, үйдүн ээлери. Жол менен обогреватель, Чоң рахмат, рахматуллahке. Алла разы болсын, абдан жакшы жардам бердиңиздер. Саламатсыңарбы урматтуу Кызыл Суу айылынын тургундары жана меймандары. Менин айтайын дегеним, Ысык Көл областынын президентинин өкүлү Бакытбек Жеңишбекович, сизге өзгөчө ыраазымын. Ушул үйгө көп салым коштуңуз, көп жардам бердиңиз. Сизге өзгөчө ыраазычылык. Жети Өгүз районунун акими, Кызыл Суу акими Эрмек Ибрагимович, сизге дагы өзгөчө ыраазычылык. Жана дагы айыл өкмөт башчысы Алишер Нурбекович, сизге дагы өтө чоң ыраазымын. Кубанычтуу күндө болуп атат. Бакытбек Жеңишбекович, өзүңүз да мына көрүп чыктыңыз. Кудай буйрса мына азыр 100 үй да салынып атат. Бул дагы ушул 26-жылы Кудай буйрса ошол 100 жалгыз бой эненин дагы муктаждыгын чечебиз деген үмүттө турабыз. Чоң рахмат. Анда ошол үйлөргө келип көрүп берсеңиздер, бир сире ачкычтарын ошол жерден. Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Акчатай болсун. Рахмат сиздерге дагы. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Аллага миң мәртебе рахмат. Сиздерге дагы. Рахмат сиздерге дагы. Жакшы Акчоодо үй болсун, Сиздерде ден соолукта болуңуздар. Ишиңизде рахмат, чоң рахмат. Алла разы болсун. Айзатчы, иш-чара жаңы бүтүп, чай дасторкондун астында отурабыз. Кандай сезимдер болуп атат ошо жаңы үйгө киргенде? Аябай сүйүнүп атам. Чоң рахмат ошол үйлү болуп калышыма себепкер болгон Гозиев Камилжан Якупович абага дагы чоң рахмат. Ошол киши канча жыл бою эме жегибегиле деп ушинтип эме кылып туруп жүрүп ошол кишинин аркасы менен болду.